Балдар аралыктан окутууну улантабыз. 10-класс алгебра жана анализдин башталыш сабагы жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктарды чыгаруунун 2-сабагы. Силер менен математика мугалими Тамир эже. Бүгүнкү сабакта жөнөкөй тригонометриялык барабарсыздыктарды чыгарууну улантабыз. Тригонометриялык барабарсыздыктардын чыгарылыштарын бирдик айланада сүрөттөп көрсөтөсүңөр. Бизге тангенс x чоң же барабар a, арктангенс бул барабарсыздын чыгарылышы төмөндөгүдөй болот. Арктангенс плюс пи n кичине x'тан бул x жөнүндө сөз болуп атат. А x кичине 2ден пи плюс пи n тиешелүү z'ке. Биз билебиз балдары, оорекел тангенс 2ден пиде чыгарылышка ээ болбойт да, ошон үчүн турак эме так барабарсыздык берилген. Тангенс x чоң адан арктангенс a плюс пи n чоң x'тан кичине 2ден пиден пи n. Бул жакта да так эме барабарсыздык берилген. Бул жерде так эмес барабарсыздык берилген. Эгерде тангенс x адан кичине болсо, тангенс x кичине же барабар болсо, бул жерде тангенс x кичине болсо адан. Эми биз ушул барабарсыздыктар түшүнүктүү болуш үчүн координаталык тегиздикти карап көрөлү. Мына тангенс x чоң же барабар адан дейт. Кандайдыр бир эмеден а эмесин алалы. Мынакей y барабар a деген сызыкты алабыз дагы. Ал тангенс x азыр адан чоң болуп атат. Анда барабарсыздын чыгарылыштары кайсыл жакта жайгашкан дейт. Мынакей барабар болгон үчүн бул жерде биз функциянын графигиндеги чекиттерди боеп койдук. Анда бул барабарсыздын чыгарылышы мына төмөндөгүдөй болот экен. Оорекел а санынын жогору жагында болот. Мына моорукей аралыктар. Көрдүңөрбү? Бул 2ден пиге жетпеш керек. Себеби бул жерде аныкталбайт. Тангенс функциясы. Мына эми а так барабарсыздык. Тангенс x чоң адан болду. Жана чоң же барабар болчу да. Анда жана боелгон жерлерге ачык тегеректер менен белгиледик. Барабарсыздарды чыгаруу деген биз могу буяка жылып кеттер. 8-класста өткөнбүз да. Ошо рекел боюнча ачык тегерек менен белгилеп атабыз. Бирок жообу дагы эле эмне болот? Жогору жагы болот. Эми тангенс x кичине же барабар адан дейт. Анда биздин чыгарылыштарыбыз координаталык тегиздикте кайсы жерде болуп калат? Карайлы. Анда төмөн жагында көрдүңөрбү? Бул жерде а бар да, анын адан тангенс x кичине деп атат. А тангенс x'тан чоң деп атат. Ошон үчүн тангенс x'тин чыгарылыштары а санынын төмөн жагында болот. Мында болуп калыптыр. Формула могу жогорудагы формула менен эсептейбиз. -2ден пи плюс пи n кичине x'тан, кичине же барабар арктангенс a плюс пи n бүтүн сандардын көптүгүнө тиешелүү. Эми дагы кайсы калды? Тангенс x кичине адан деген калды. Эми карагыла, эгерде тангенс x кичине адан болсо, бул жак ачык тегерек менен боелуп калды дагы. Ал сандын өзү чыгарылыштарга кирбей калат. Эми азыр ушул эмени тангенс барабарсыздыгынан мисал карап көрөлү. 153-көнүгүнүн аасында тангенс бул жакта x ордуна t менен берилип калды. T кичине тамырасында 3төн дейт. Шарты t тиешелүү экен -2ден пиден плюс 2ден пиге чейинки аралыкка. Чектелүү аралыкты карайбыз. Демек -2ден пиден плюс 2ден пиге чейинки деп могул аралыкты карайбыз. Жазып алалы. Тангенс t кичине тамырасында 3төн минус тамырасында 3 биздин төмөн жагында болот. Координата y болгонун мына -3 1ден чоң да, 3төн 1ден чоң сан чыгат. Ошон үчүн -1ден кийинки жерди алдык. Бул жерде так барабарсыз болгондуктан ачык тегерек. Бул кичине буяка жылып калыптыр. Буякта ачык тегеректер болот. Эми чыгарылышы жанагы биз жазган формула менен болот. Мынакей -2ден пи плюс пи n бул бүт
чыгарылыштарын жазып атат да пн депчи. А биз болсо анан бул шарттын эске алабыз. Андан кийин дагы эле биз формула менен чыгарып келатабыз барабарсыздыкты ордуна коюп эле. Эми качан арк тангенс тамыр астында 3 барабар. Эмне үчүн минус бияка чыгып кетти? Анткени тангенс бизде кандай функция? Так функция. Ошон үчүн белгини функциянын астына чыгарып койсок болот. Мынакей минус 3төн пини таптык. Качан барабар экен? Минус 3төн пиде. Мына ушуну таап алдык дагы. Анан кийин ошондой чыгарылыштардан pn дегенде көп да. Бул жакта эгер биякта биз дагы эле бул мезгилдүү функция болгондуктан уланта берсек графигин, анда биз ошолорду чексиз көрсөтө бермекпиз жогору жактагыдайчы. Анда бизге шарт боюнча мына минус 2ден пиден бияка көрсөтүп койду. Плюс 2ден пиге чейин дейт. Мына кайрадан сызам. Минус 2ден пиден плюс 2ден пиге чейинки аралыкты айтып атат. Анда шартты эске алып биз жоон мына минус 2ден пиден чоң, ал эми минус 3төн пиден кичине мына могул жоопту гана көрсөтө алабыз. А бул болсо шарт боюнча кирбейт жообуна. Демек барабарсыздын жообу t минус 2ден пиден минус 3төн пиге чейинки гана интервалда, ушул интервалда маанилерди алганда гана ал тамыр астында 3төн кичине болот экен, төмөн жакта болот экен. Дагы бир барабарсыздыкты карап көрөлү. Эми тангенс x чоң дейт. Минус 1 бөлүнгөн тамыр астында 3төн. Анда минус 1 бөлүнгөн тамыр астында 3 бул минус 1ден кичине болот, жогору жагында болот минус 1ден, жана төмөн жагында болбойт эле. Анда бул жерлерди ачык дээриктер менен белгилейбиз. Анткени так барабарсыздык болуп атат. Тангенс x чоң болгон үчүн бул жогору жагында жатат. Минус 1 бөлүнгөн тамыр астында 3төн жогору жагындагы чыгарылыштар болуп атат. Эми бул жерде карайлы. Бул жакта шартында берилген эмес аралык, кайсыдан кайсыга чейинкинде экени берилген эмес. Ошондуктан биз жоона анын мезгилин, тангенс x функциясынын мезгили pn'ди кошуп коебуз. N z'ке тийиштүү. Дагы бир барабарсыздыкты карайлы. Эми бул өткөн теманы кайталайбыз. Кичине татаалыраак барабарсыздык экен косинуска. Кос кичине же барабар 0дон дейт. Тамыр астында 3тү барабарсыздыктын оң жагына алып өтөбүз. 2ден 1ге көбөйтүп жиберебиз. Барабарсыздыктын эки жагын тең барабарсыздыктын касиеттерин өткөнбүз. Ошонун негизинде эки жагын тең көбөйтүп жүрсөк, барабарсыздыктын чыгарылышы өзгөрбөйт. Эми ошону бирдик айланада карап көрөлү. 2ден тамыр астында 3төн кичине дейт. Анда бул жагын карап көрөбүз. Эгерде чоң болсо, анда бул жагын карамакпыз. Мына эми арк косинус 2ден тамыр астында 3 мезгилин кошобуз. X андан чоң же барабар, кичине же барабар 2π минус арк косинус 2ден тамыр астында 3 плюс 2πn мезгилин кошуп атабыз. Биякта шарты берилген эмес. Арк косинус 6дан пиде 2ден тамыр астында 3 барабар. Бул жакта болсо 2ден π минус 6дан пи деп алабыз. Эми амалдарды аткарып коебуз. Бул жердин өзү жазылат да, бул жакта жалпы бөлүүгө келтиребиз. 6дан пи өзү жазылат. Бияктан 6дан 11 пи жообу мынакей. Могул жактагы сандар болот экен. 6дан пи бул 6дан 11 пи. Ошондо косинус x минус тамыр астында 3 же кичине же барабар 0дон болот экен. Жообу мынакей. Жооп кылып жазабыз. Биз силерге бүгүнкү чыгарган эсептерди көрдүңөр. Ушул видео сабакты көрүп мисалдарды жазып, түшүнүп, анан кийин 153-түн б'сын, в'сын, г'сын чыгарып, 156-тын a'сын, г'сын, 157-тин а, б, в өнүгүүлөрдү өз алдынча чыгарасыңар. Үлгү берилди. Силер ошол үлгүгө карап, китепти кайталап окуп, видеону көрүп, түшүнүп, канчалык көп эсеп чыгарсаңар, ошончолук силерге түшүнүктүү болот. Кийинки сабакта жолугушкуча саламат.